ошол Мандумаровго жолуккан күнү ал киши ачык эле айтты, мен даттанбайм деди, арызданбайм. Эч нерсеге арызданган жок, даттанган жок. Бирок айтып атам, ооба сахар бар экен, жөнүндө кардиостимулятор бар экен. 6 фракциядан 2 депутаттык топко кайрылдым. Анан жалгыз эч бир топко кошулбаган бир депутатка кайрылдым, бул Атамбаев. Ошондо 6 фракциядан болгону бир фракция колдоо көрсөтөлү деп чечим кабыл алды. Бул бүтүн Кыргызстан. А так бери жактан мен айтып атам, жана 6 фракциянын баарысына кайрылдым. Криминалдын өзүнүн мыйзамы бар, билесиздер, анын баарын талкуулап эле коелу азыр. Мен айтайын деген нерсе, биз өзүбүз мамлекет. Тергөөчү ал мамлекеттин кызматкери. Биз мамлекет өзүбүз ошол эле кайра ОПГнын тарапташтарын өзүбүз көбөйтүп беребиз да. Жанагындай жолдор менен. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, Тет-а-тет программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келипсиз. Рахмат. Анда биз маегибизди баштайлы. Биринчи сурообуз эле ошо Кемпир абад боюнча камалгандар кыйноолорго кабылып жатканын билдирип чыгышты. Анан сиздер дагы таанышып чыктыңыздарбы абалы менен? Кандай абалда экен алар, кандай абалда кармалып жатышыптыр? Биз такай эле жабык жайларга байма-бай барып турабыз. Тек гана Кемпир абадтыктарга эмес, жалпы эле. Негизинен абак-жайлардагы акыбалдын өтө начардыгын, жамандыгын өзгөртүүнү талап кыларын улуттук борбор буга чейин так айтып келген да. Мисалга алсак, 2017-жылдан берки жылдык баяндамаларды карап келсек, биз ал жердеги шарттардын катаалдыгы жөнүндө баяндап келгенбиз. Эми табият ошондой экен, атактуу, даңктуу кишилер түшүп калган кезде ошондой маселелерге көңүл көбүрөөк бурула баштайт экен да. Муну менен эмнени айткым келет? Биз мындай акыбалды буга чейин дагы айтып сүрөттөп келгенбиз. Ооба, ал жерде баягы мен расмий тилди деле колдоно берейин, цокольный деп коет да, цокольный ташты. Мындайча айтканда подвал эле. Толук кандуу подвал болбосо да жарым-жартылай жертөлө. Ал жерде эми нымдуулук албетте жогору, температуранын да баягы бат өзгөрүп турат, алмашкандыгы плюс-минус. Ал жерде албетте шарт бир аз жогору жактагыдай эмес да, экинчи, үчүнчү кабаттагыдай эмес. Бирок ошол жерден белгилей кетели, көчөгүнкү маалыматка алганда, ал жерде 242 жаран кармалып турат. Ошол элестеткиле, бир коридордо эле, ошол коридордун баары тең жанагындай жарым-жартылай жертөлөдө болуп атабы. Ошонун ичинде 242 жаран, ошо 242 жарандын арасында Кемпир абад боюнча кармалган жарандар да кармалып турат. Эми бул жерде башка бир маселеге токтолоюн. 2012-жылы кыйноолорду алдын алуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы комитетчи бар. Ошол комитетчи келип туруп, өзүнүн сунуштамасына бизге өкмөткө сунуш берип атат. Незамедлительно деп атат да, бул токтоосуз. Жанагындай жертөлөдөгү, жарым-жартылай жертөлөдөгү жабык жайлардын баардыгын жабылышын сунуш кылып атат. Бул ошол эле жаза аткаруу системасында Ички иштер министрлигине таандык убактылуу кармоочу жайларды мына бүгүнкү күндө 7 убактылуу кармоочу жай бул жертөлөдө жайгашкан. Ошонун баарысы тең жабылсын ишке иштетилбесин деп сунуш берип кеткен. 12-жылы. 12-жылы. Ошодон бери реакция болгон жок. Бүгүн Кудайга шүгүр, мына 23-жылы. Бир аз убакыт өткөндөн кийин 24-жылы дегендей. Андан бери акыбал өзгөрбөй келет. Азыркы эле тергөө изолятор, биринчи тергөө изолятору боюнча жаңылбасам 19-жылы улуттук борбордун атынан акты түзүлүп, ал жерде катаал шарттарды көрсөтүп, ошону прокуратурага жөнөтүп атат да, көзөмөлдөө прокуратурасы бар.
Ал жерден бул акты бул 19-жылга кайра кайталайын. Кароосуз калып калган бул акт. Кайра эле кийинки баяндамаларга биз айтып атабыз, өтө чоң көйгөйдү туудурган бул ошол тергөө изоляторлордун имараттарынын жараксыз болуп калгандыгы деп туруп, мына кайра эле тергөө изолятор, биринчи тергөө изоляторду көрсөтүп атабыз. Ошону менен бирге 5-чинекен Оштогу, 3-чү Караколдогу, 4-чү Нарындагыны. Эми Нарындагыны оңдоп түздөп шарттарын түздөп алышты. Бирок мына биринчи тергөө изоляторду 21-жылда биз көрсөтүп атабыз, болбойт. Ал угулбай келет да. Эми азыр министрлер кабинетинин өзүнүн жолунда айтып атат, жол картасын кабыл алдык. Биринчи тергөө изолятору сыртка чыгарылат. Шарт өзгөрөт дегендей кылып айтып атышат да. Эми биз айтып атабыз, ооба, жакшы. Бирок ошону кичине тездетип койгула депчи. Эми ошол тергөө изолятору жаңысы курулуп бүткүчөктү. Бүгүнкү күндүн талабы жанагындай жертөлө, жарым жартылай жертөлөдө жайгашкан камераларды колдонбостугу. Ошо Кемпир абад боюнча камалган саясатчылар кандай себеп менен ошол жака которулуптур? Бул кыйноонун түрү болуп эсептелинбейби? Эми кыйноонун өзүнүн аныктамасы бар. Эл аралык деңгээлде аныктамасы бар. Мен азыркы учурда кандайдыр бир далил жок туруп, аны кыйноо деп атай албайм. Себеп дегенде ошол аныктамасында көрсөтүлгөн бир нерсеге жазаланыш керек. Же болбосо кыймылсыздыгына дискриминация болуш керек. Айтор өзүнүн элементтери бар, ошонун баары тең кошулуп келгенден кийин анан баягы кыйноо деп чыгарсак болот да. Бул жана кыйнообу, кыйноо эмеспи дегенге мен бүгүнкү күндө алардын аякка которулушун кыйноо деп кабыл албайм эки себептен. Биринчиси жанагындай аныктамага толук далил чыкмайынча, экинчиси кайра эле кайталап атам, ал жерде бүгүнкү күндө 242 адам кармалып турат. Ошондой шартта. Анда биз азыр эгер төртөөнү кыйноого кабыл десек, анда 242 жаранын баары тең бүгүнкү күндө кыйноого кабыл алып атат деп айтышыбыз керек да. Туурабы? Төртөөнү адам бөлүп койгусун же туура эмеспи? Кандай себеп менен которулганы маалым болду? Эми себеби болсо, себебине келгенде негизи өздөрүнүн талаптары бар. Мекеменин жетекчиси, аякта мекеменин жетекчисинин кол алдында дагы иштеген ыкчам кызматкерлер бар. Ошол ыкчам кызматкерлердин көп учурда сунуштары менен же көрсөтмөсү менен баягы ичинде жылыштырылып турат да. Сокамерниктерин алмаштырат, камераларды өзгөртөт. Ар кандай баягы жылыштар болуп турат да. Эми алар укуктуу. Алардын колунда андай мүмкүнчүлүк бар, ошондой жылыштарды кылууга. Бирок эмне себептен кылып атканын аны эми аяктын өзүнөн сураш керек. Биздин сураган боюнча алар айтып атышат, берки камераларга биз оңдоп түздөө иштер жасамакпыз, ремонт жүргүзүлмөк деп. Азыр мына көчө барган күндө мурда күн болуп калдыбы? Барганда чындап эле баягы мурунку камералардын биринде оңдоо иштери башталган экен. Болуп аткан нерсе. Эми кыйноо деп түздөн түз бүгүнкү күндө мен аны кыйноо деп айта албайм. Бирок кайра эле ошол жерде кармалып турган 242 жаранга бүгүнкү күндө катаал шартта кармалып турат деп биз аны айта алабыз. Ошол негизичи абактагылар кыйноого кабылганын аныктагандан кийин сиздер кайсы органдарга кайрыласыздар, анан ошол убакта кандай бир реакция болобу? Бизде улуттук борбордун мыйзамында так көрсөтүлгөн, биз аныкталган фактылардын баардыгын тең прокуратура органдарына жөнөтөбүз да. Анан уже прокуратура өз чечим кабыл алат. Бүгүнкү күндө прокуратурадан тергөөнүн баары тең алынып салынды. Бир гана тергөө калды, бул аскер кылмыштар боюнча аскер прокуратурасы тергөө жүргүзө алат. Калган прокуратурада тергөөнү алып салды, туурабы? Аны эми кайсы ведомствого берип тергетет, прокуратура чечет да. Бирок биздин көз карашта бул кыйноо фактыларын прокуратурага тергегени оң болмок да негизи.
Түшүнүктүү. Аны жакында эле Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров кармалбадыбы? Анан кийин кечээ күнү анын фракциялашы Гуля Кожокулова айтып чыкты, ден соолугунда бир аз маселе бар депчи. Сиз ал менен жолугуп чыктыңызбы? Салматы кандай экен, абалы кандай? Сахар бар экен, диабет. Плюс жүрөктө кардиостимулятор бар экен. Кардиостимулятордун дагы өзүнүн мындай кандай десем турушунун талаптары бар да, медициналык көрсөтмөлөр. Ал баягы канча бир убакыт сейилдеп басыш керек, таза аба деген сыяктуу нерселер бар. Эми анын баары тең бул медициналык немелер да. Ооба кирип жолугуп чыктык. Ошол эле катарда башка жарандар менен дагы ал жактан ал күнү ошо Мадумаровго жолуккан күнү бир арыз түштү. Бул бир башка аял жолдоштон. Башка арыз ал жактан түшкөн жок. Арыз дагы бул кыйноого эмес, катал шартка эмес. Негизги иш боюнча. Биз эми мыйзам боюнча кандай арыз болбосун биз аны кабыл алышыбыз керек дагы. Тийиштүү тарапка жөнөтөбүз да. Абалы кандай экен, кандай шартта кармалып атыптыр? Эми кадимки эле кадыр эсе, аякта башка элдер кандай кармалса ошондой эле шартта кармалып турат. Эч нерсе боюнча даттанган жокпу? Эми ал киши ачык эле айтты, мен даттанбайм деди, арызданбайм. Эч нерсеге арызданган жок, даттанган жок. Бирок айтып атам, ооба сахар бар экен, жүрөгүндө кардиостимулятор бар экен. Сизди акыйкатчы кызматына ошол фракция сунуштады эле, талапкер кылып. Ким тарабынан түштү эле ошол сунуш сизге? Мага сунуш түшкөн жок, бул чечимди мен кабыл алдым. Да, кечирээк кабыл алып калдым. Мен 6 фракцияга кайрылдым. 6 фракцияга, 2 депутаттык топко кайрылдым. Анан жалгыз эч бир топко кошулбаган бир депутатка кайрылдым. Бул Атамбаев. Ошондо 6 фракциядан болгону бир фракция колдоо көрсөтөлү деп чечим кабыл алды. Бул Бүтүн Кыргызстан. Так бери жактан мен айтып атам, жана 6 фракциянын баарысына кайрылдым. Жалгыз депутат, эч бир топко кошулбаган Атамбаев ал дагы ишенич көрсөтөм сизге, мен сизди колдойм деп ал дагы көрсөттү да. Башкача айтканда Бүтүн Кыргызстан жалгыз эмес, Бүтүн Кыргызстан, анан жалгыз депутат Атамбаевге сунуш кылышты. Мындай чечимге эмнеден улам келдиңиз, акыйкатчы кызматына баруу? Эмнени өзгөртөйүн дедиңиз эле ал жактан? Биринчиден, акыйкатчынын мүмкүнчүлүгү улуттук борборго караганда өтө кеңири. Өтө кеңири, өтө чоң. Ошого жараша жумушу да ошончо көп. Болгону ал жерден баягы көйгөйдү көрө билүү, анан ошонун жолун чечүү жолун изденүү да. Ал жака барганда мисалы үчүн эми улуттук борбордук ооба өзүнчө бир узкопрофильный деп коебузго мандат бар. Ошону иш алып барасың, канча көйгөйлөрдү көрүп жүрөсүң. Биздин мандаттан сырткарычы. Аны дагы болгон жерлерге айтасың, жеткизесиң. Бирок жыйынтык чыкчу жерлерден да жыйынтык чыкпай келет да. Балким ал жактан баягы кандайдыр бир менден пайда болобу деген үмүт менен ошол чечимге келип атам да, бир барып көрөйүнчү деп. Ошо жакында негизи эле ошо 1 жыл аралыгында камакка алынган белгилүү кайсы адамдарга да кайрылып, абалы менен таанышып келдиңиз? Эми мен бир аз жеке силерге гана эмес, поликлиникага эмес, жалпы эле жалпыга маалымдоочу каражаттын өкүлдөрүнө мындай СМИге бир мындай сын эмес, өзүмдүн пикиримди айта кетейин да. Качан гана бир резонанстуу иш болуп же болсо резонанс берүүчү бир инсандар абак жайына түшүп калса, ошол жактан проблеманы козгоп, ошонун үстүнө гана иш алып барып калып атабыз да. Негизи ал жерде көйгөйлөрдү биз буга чейин айтып келип аткан нерселер дагы ошолорго байланыштуу кайра баягы жаңы жарылып чыккан нерседей болуп калат да. Жок, жара илгертеден бар болчу. Ошол жаранын үстүнө гана баягы барып түшүп калып атышат да. Муну эмне мен айткым келип атат? Мүмкүн ошол убакта коомчулуктун көңүлү бурулат. Бурулган эмес, да.
мен мүмкүн болсо баягы атактуу эмес мындай жөнөкөй бир мисалдарга токтоюн да. Бир жигит 19 жашта болчу экен, 20га эми чыкты, же 20да болуп 21ге эми чыктыбы. Айтор бир дүкөндөрдүн биринен шайтараз кылып, спирт ичимдигин урдайм деп аракет кылып колго түшүп калат. Тергөө изоляторуна жатат. Жап-жаш бала. Болгону бир шишени алган экен. Ошону менен аны алып барып тергөө изоляторуна киргизип койду. Ушул учурда атайын келдим. Былтыр бул бөгөт коюу чарасы да. Былтыркы жылы башка жакка чыкпоо жөнүндө кол коюу деп туруп 41 иш каралган экен. 41 жолу ошондой колдонулган да бөгөт чарасы. Быйыл 3-өө. Бул 8 айдын маалымат да. 6 айдык экен. Болгон 3-өө. Жарым жылда. Былтыр жыл боюнча 41. Кайра эле салыштырмалуу түрдө күрөөгө алуу чарасы 0. Былтыр бирөө да колдонулган эмес, быйыл дагы 0. 6 айга чейин бирөө да колдонулган эмес. Үй камак алуу чарасы былтыр 519 болсо, быйыл 181. Кескин түрдө асайып атат. Камак алуу чарасы 7402 иш каралып атат былтыр. Ошонун ичинен 6397си канааттандырылып атат. 1005и баш тартылды. То есть 1005 киши камакка алынбай башка чара колдонулду да. Быйылкы жылдын жарым жылында 6 айда 3897 иш каралып атат да, ошондон 3260 иши канааттандырылып атат. 637 баш тартылган. То есть 637 киши камакка алынган эмес да. Муну менен эмнени айткым келип атат? Жанакы эле мисал, жанакы эле жигит эми билбейм, спирт ичимдиктин баасы канча экен, эң кымбат спирт ичимдик канча? Билбейм. Мен да билбейт экенмин. Мейли 5000 сом болсун. Мейли 10.000 сом болсун. 10.000 сом үчүн, мисал үчүн, баланы алып барып жанагындай тергөө изоляторуна камап салып атат да. Башка бир карындаш, аныкы так белгиленген 8000 сом. 8000 сом үчүн жазасын өтүп жүрөт бүгүн. Мына атагы чыкпаган эле жөнөкөй жарандардын болуп аткан иштери да. Мына эми ошол учурда эле кайра эле жанагы бөгөт чарасына келгенде күрөөгө алуу чарасы бир да жолу колдонулган эмес. Эмне себептен? Негизи эле мен канча жылдан бери тергөөчүлөргө кайрылып, тергөөчүлөргө айтып келем. Бул тергөөчүлөр өзүнүн баягы ишин жүргүзүп аткан кезде дагы мындай канчалык деңгээлде тергелип аткан жаран коомчулукка коркунуч алып келет. Канчалык ошол бизге мисалы үчүн коомчулукка зыян туудурат. Ошону эске алып туруп эми жанакы бала мага шайтарыңыз кылып туруп атам. Эч бир коркунуч алып келбейт го коомчулукка. Курал менен барып туруп бирөөнү же болбосо таш менен бирөөнү чаап салган жок. Бирөөнү тоногон жок. Эми баш коргоо чарасын башкача эле колдонуп койсо эмне болот? Эми жанагы тергөө изоляторуна киргизгенден кийин тилекке каршы кайра. Бүгүнкү күндө бизде криминалдык өзүнчө субкультура бар. Билебиз, алардын өзүнүн мыйзамдары бар. Мына тергөө изоляторуна кирген киши алардын мыйзамы менен жашай баштайт. Кандай мыйзамдар? Эми криминалдын өзүнүн мыйзамы бар, билесиздер, анын баарын тең талкуулап эле коелу азыр. Мен айтайын деген нерсе, биз өзүбүз мамлекет. Тергөөчү ал мамлекеттин кызматкери. Биз мамлекет өзүбүз ошол эле кайра ОПГнын тарапташтарын өзүбүз көбөйтүп беребиз да, жанагындай жолдор менен. Альтернативдүү баш коргоо чарасын колдонбостон келтирип түздөн салып барып эле камап салабыз дагы, камоонун да максаты эмне экен, ал өзүнчө териштирилиш керек. Өзүнчө териштирилүүгө жата турган бир маселе да. Акыркы учурлардачы абакта отургандардан көп кандай даттануулар болуп атат? Статистика ошондой, 27 кыйноо боюнча 17 каталыл мамиле, 9 кармоо шартына,
17 биздин мандатка туш келбеген арыздар түшүп атат да. Негизинен мына 6 айдын ичинде, жарым жылдын маалыматы кайра айтылайын. 400дөн ашуун алдын ала баруулар уюштурулган да. Мындай деп кабыл алышыбыз керек. Улуттук борбордун астына коюлган негизги милдет бул кыйноолорду алдын алуу. Кандай жолу менен дегенде, бул эскертүүсүз, жанагындай жабык, жарым жартылай жабык жайларга эскертүүсүздөн барып кароо жүргүзүү. Алдын ала алдындабай. Биз арыз менен иштебейбиз. Арыз менен иштебешибиз керек негизи. Биздин милдет күн болобу, түн болобу, жана жабык жайларга кирип, ошол жерде акыбалдарды карап, системалык причиналарды, себептерди аныктап, ошолордун үстүнөн иштөө да. Жана эскертүүсүз барып калганда киргизбей койгон учурлар болобу? Болуп атат. Болуп атат. Айрым кездерде мындай кездешет, мындай тоскоолдук жаратууга аракет кылгандар. Бирок эми ал бүгүнкү күндө мурункудай эмес. Көбү билип түшүнүп калышты. Болбогон жерден түшүндүрүү иштерин өзүбүз да жүргүзөбүз. Да кандай тоскоолдуктар болот сиздердин борборго? Негизги эле тоскоолдук катары мен мындай сыпаттайын, баягы Жогорку Кеңешке жылдык баяндама тапшырып атпайбызбы? Ошол жылдык баяндаманын жыйынтыгы боюнча Жогорку Кеңеш токтом чыгарат. Ал токтом бардык мамлекеттик органдарга аткарууга милдеттүү да. Мына ошол жерде токтомдо көрсөтүлгөн сунуштардын аткарылбагандыгы десек болот го дейм. Бирок бул боюнча былтыртан бери биз иштөө укманы бир топ өзгөрттүк дагы. Ведомстволор аралык жумушчу топ түздүк. Мына ошол жумушчу топтун бир топ жакшы жыйынтыктары чыгып атат бүгүнкү күндө. Кызыксаңар мен азыр аларга токтолбой эле коеюн, сайтта турат. Сайттан ачып карасаңар кандай өзгөрүүлөр болуп атат, кандай жыйынтыктар чыгып атат деп. Бир эле мисалга токтоюн, жабык, жарым жартылай жабыкта жайлардагы канча жылдан бери биз айтып келгенбиз, улуттук борборго ар бир өлүм фактысын кабарлагыла деп. Бул жерде биз судмед эксперт эмеспиз, биз медицина кызматкери эмеспиз. Бирок жөнөкөй жарам болуп туруп дагы мындай табигый өлүмбү же кырсыкпы же киши колдугу аны мындай көрүп билүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Мына эми азыр бир топ ведомстволор өздөрүнө жоболорду чыгарып атат, буйруктарды чыгарып атат. 2 саат аралыгынын ичинде улуттук борборго кабарлоо боюнча. Бул дагы мындай бир жетишкендиктердин бири десек болот да. Ошого эле улай сиз бул кызматта отурганыңызга 3 жыл болуп калды да. Кандай жетишкендиктер болду, анан кандай жетишпегендиктер болуп жатат? Эми жетишкендиктерди мен айтпай эле коеюн. Себептен де мен жеке өзүм пикиримде мага баа берүүчү бул мен өзүм эмесмин да. Жетишпегендиктер. Кайра эле мисалы үчүн мына келгенден баштап эле 4 штат бирдигин сурап келатабыз, бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек. Кандай штаттар? Бул аймактарга кетүүчү штаттар, полевые работники. Анан бир пресс кызматчы керек. Анткени коомчулук менен байланышты жүргүзүп, мисалы үчүн биз сайтты алып барып атабыз, бизде сайтка байланган өзүнчө бир коомчулук менен байланыш иш алып барган кызматкер жок азыр. Ар бирибиз өзүнчө бир пиар специалист болуп атабыз да. Андан сырткары аймактарды билебиз Кыргызстандын ичин. Алыс кетпей мына Жалал Абад областын алалы. Ал жерде объектилер чачыранды да. Райондор өздөрү чачыранды. Кызматтык автоунаалар чечилбей келет. Ал маселеси бар. Түздөн-түз мандатты алып келчү болсок, жанагы айтылган токтомдо көрсөтүлгөн сунуштардын айрымдарынын аткарылбагандыгы, мына ошолор жетишпегендик деп айтсак болот да. Алдыда борбордун кандай пландары бар? Эми азыркы мындайча айтканда баягы өзүнчө бир жолду басып өттүк да.
ошол жолду басып өткөндө кандайдыр бир тажрыйбаны топтодук да. Былтыр 10 жылдыгын белгиледик мыйзам кабыл алынганынан. 2012-жылы мыйзам кабыл алынган. Азыр күзүндө Кудай буюрса биз бир анализ жүргүзөлү деп атабыз да. Буга чейинки эмне иштер жасалды, эмне иштер ордунан жыла элек. Ошол анализдин жыйынтыгы боюнча келерки бир 5 жылга деп үмүт кылып атабыз. Улуттук борбордун өзүнүн стратегиялык планын иштеп чыгуу. Өзгөрө айткандай 20-жылы 3 жылдык стратегиялык планды кабыл алганбыз. Болжолдуу түрдө 80% тегерегинде ошол стратегиялык план аткарылды болуп атат да. Бирок ал дагы анализ жүргүзүлөт, так маалыматы кийинчерээк болот. Ошол анализдерден кийин анан келерки 5 жылдыкка мындай өзүнчө бир план түзүлөт дагы, иш багыт. Анда биз эфирди жыйынтыктайлы. Келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен тет-а-тет программасы соңуна келип жетти. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.